4 бөлүм. Ошондон кийин мен өйдө карап асмандын эшиги ачылганын көрдүм. Мен мурун уккан Сурнайдын үнүндөй болгон мага сүйлөгөн үн мындай деди: "Бул жака чык. Мен сага мындан кийин эмне болушу керек экендигин көрсөтөм." Ошол замат мен рухка толдум. Ошондо мен асманда такты турганын, тактыда бирөө отурганын көрдүм. Анын көрүнүшү яспис жана акак таштарындай экен. Ал эми тактыны көрүнүшү зымырат ташындай болгон жаа тегерете курчап турат экен. Ал тактынын тегерегинде 24 такты бар экен. Ал тактыларда үстлөрүнө ак кийим, баштарына алтын таажы кийген 24 аксакал отурганын көрдүм. Такты тараптан чагылган чартылдап, күн күркүрөп, катуу дабыштар чыгып жатты. Ал эми тактынын алдында Кудайдын 7 руху болгон 7 шамдал жалындап күйүп туруптур. Тактынын алдында кристалга окшогон тунук айнектей болгон деңиз, тактынын ортосунда жана тегерегинде алды арты бүт көз болгон 4 тирүү жандык бар экен. Биринчи жандык арстанга, экинчиси торпоко, үчүнчүсүнүн бети адамдыкына, төртүнчүсү болсо учуп бара жаткан бүркүткө окшош экен. 4 тирүү жандыктын ар биринин 6 канаты бар эле. Ал эми алардын туула бою көзгө толо эле. Алар күнү түнү тыным албастан башынан бери эле бар болгон, азырда бар болуп турган, келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир ыйык, ыйык, ыйык деп кыйкырып жатышты. Бул тирүү жандыктар тактыда отурган түбөлүк жашоочу Кудайды даңктап, ага урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдиришкен сайын 24 аксакал тактыда отургандын алдына жыгылып, түбөлүк жашоочуга таазим кылып, таажыларын тактынын алдына коюп мындай деп жатышты: "Теңир, сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң. Анткени бардыгын сен жараттың, бардыгы сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат.